Assalamu alaikum görüşçüler. Amansızlar be. Prospekt Lenina көчөсүндөбүз. Бул жер өзүңүздөр билгендей шаардын так ортосу, центри, мэрия. Бул жер болсо бул көчө жаш үйлөнгөн жаштар үчүн сейилдөө багы. Бул тарап болсо Фрунзенский кичи шаарчага кете турган көчө экен. Жаштар, элдер баары ушул паркта. Бул парктын аты Токтогул паркы. Бул көчөдө өтө чоң капитальный ремонт болуп жатыптыр. Жолду кеңейткен жана бул жерде момундай болгон жолду сыйрып алып техника менен кайрадан жаңы асфальт басылат. Бул парк болсо ошол Токтогул паркы. Ош шаарынын өтө чоң парк болуп саналат. Жер ошол кире бериш жагы. Бул жак болсо Ош шаардык мэриясы. Бул болсо кинотеатр Нур. Биз сиздерге Проспект Ленина көчөсүндө кандай иштер жүрүп жаткандыгы толук көргөзүп бергенге аракет кылалы. Лотоктор бул жерде коюлуп бүтүптүр. Эми мондай болгон ашыкча сагылдарды, тупурактарды экскаватор менен КАМАЗга жүктөп жолду ачып жатат экен. Бул жерге болсо ошол бордюрларды алып келип даярлап коюптур. Адамдар өтө турган тротуар каралып тур. Мурда бул жерде тротуар жок болчу. Өтө чоң адамдар баса турган тротуар бул жерде болот экен. Будан ошо бул жакка карап кетет экен. Бул болсо шагыл ошо асфальттын майдаланган көкүнү. Асфальттын өзүнүн комбайны болот. Толук сыйрып алат асфальтты тегиздеп. Анан майдалап ушинтип чыгарып коет. Буну болсо КАМАЗга жүктөп алып кетишет. Немени жүктү да жаап коюшпаптыр. Адам түшүп кетсе эмне болот? Ошту эч ким карабайт. Ош эч качан тегиз асфальт болбойт деп адамдар акыркы убакытта өтө көп сүйлөп ошого окшогон сөздөр көбөйүп кетти эле. Мынакей көрүп алыңыздар, ошол адамдарга жөнөтүп коебуз. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн убакыты, өзүнүн сааты болот. Керек болсо дарактагы, жалбырактагы Алланын өкүмү жок, жерге түшпөйт. Ошонун сыңары Ош шаарына эми убактысы, эми сааты чыгыптыр. Монтип бузганда да толук шаардын мыйзамсыз чыккан жерлерин бардыгын бир моментте бузуп салды. Эми моментип сонун көрүккө келип, асфальт басып, адамдар өтө турган тротуарларды куруп, мэрия азамат сыңар иштеп жатат. Мына окшогон снос жерлер дагы алынат экен. Бул көчө болсо ошол
Иговскіге қарап кеткен көчө Грен заводтун көчөсү болуп калат. Бул тарап болсо Фрунзенский болуп калат. Будан 50 метр жүргөндө ошол Ниязалы консерваториясы бар. Айтканча биз атыбызды өзгөртүп салдык. Дүйнө таануу деп көптөгөн адамдар терс ойлорун айтып, атын өзгөрт деп. Биз өзүбүздүн улутубузду ойлоп, өзүбүздүн улутубузду сактайлы деп улуттук медиа болуп өзгөрдүк. Кандай маам алыпбыз, комментарийге жазып кетсеңиздер, мен өтө сүйүнөт элем. Ушу каналыбыз булай эмеле жакшылык нерселерди, жакшы видеолорду тартканга аракет кылып, бир ак жолтой канал болуп берсин бизге, жалпы эле кыргыз элине. Монаке, бул жер дагы ошо Токтогул парктын бир бурчу болуп калат, бирок бул жерди мыйзамдуу, мыйзамсызбы толук айта албайбыз. Монтип объектилер салып алган, эми мынтип бузуп бул жерде талкалап мусулларын алып жатышат. Бул жакта дагы ошол жолду кеңейтүү иштери жүрүп жатыптыр. Бул жерде бул киши Руслан деген киши келип бул частный жерлер дейт, тартпагыла деп бизге каршы болот. Биз жакшы эле түшүндүрдүк. Түшүнүп өзү туура кабыл алса, туура кабыл алат, болбосо ал кандай түшүнүшү өзүнүн ою. Биз сиздерге жанагы майдаланган асфальттын күкүнүн кайсы комбайн алат десеңиздер, мына комбайн ошол. Латокторду дагы даяр кылып алып коюптур. Эми будан мына латоктун уландысы ушул жерден келет дагы. Будан ылдыйды көздөй алып кетишет экен. Азыр эми бул жерде жерлерди трамбовкалап жаткандыкка байланыштуу латок туруп турат. Эми бул жерде асфальттар тегизде толугу менен алса, асфальт басылса, анан латокторду баштайт экен бул жерде. Проспект Ленина көчөнүн учурдагы абалы ушундай. Бир аз чыдаса, бир аз сабыр кылса, асфальт төшөлүп калат. Латоктун уже четтери сына баштапты. Мынаке турбанын четтери сына баштаган. Монтип кырлары учуп, тешилип, тешип өзү бар экен.
лоток уже наракы оңап кетиптир. Мына лотоктор бири-бирине ыштыктары бөлүнүп андай болуп. Эми буну толук бүтө элек. Эртең келип кайра өздөрү оңдоп турлашса керек. Проспект Ленина көчөдө болдук. Урматтуу көрүүчүлөр, аман болуңуздар. Колдоо эретиң деп лайк басып, подписаться болуп коебуз. Сиздерге дале болсо ошто кандай жаңылык, эмне иш болуп жаткандарын тартып көрсөтүп бере бермекчибиз. Будан биз тажабайбыз. Анткени Ош шаары сизге жана бизге керек. Биздин туулуп өскөн мекенибиз, биздин жерибиз. Өзүбүз сактабасак, өзүбүз таза карабасак, бөлөк мамлекеттен келип тазалап бербейт. Ошондуктан тазалыкты жалпыбыз сактайлы. Анткени тазалыкта апабыз, атабыз теңдүү кишилер иштешет экен. Ошолорду сактайлы. Мынау бетондор жарылып кетиптир уже эле. Жарылып кетиптир. Бул не жамалабы кайра? Андай болгон. Буну алып келгенде ушундай кырларын учуруп сындырып салышыптыр. Эми буну ушул бойдон коюп койгон эми канчалык туура? Канча акча кетти, канча расход кетти? Кудай билет. Ya, Улуттук медиа. Медиадан. Мына жерге келип токтобойбу ошондо лоток, а? Мына жерден лоток бияка кетсе, бул жерде тротуар ичкери кирип кетет экен. Тротуардын эки чекесиндеги каршылар дагы менимче алса керек. Анткени бул жерде тротуар өтө кичинекей, анан монтип жыгачтан жасап коюшкан бул жерде. Анан тротуардын могу жерден толук бузуп алышса керек эми. Арчалар бар экен, бак дарактар бар экен. Бул жерде болсо ошо тойго келген жаштар тойлойт, вечерлер болот. Чоң рахмат, аман болобуз, тынч болобуз. Ар бир мекендешибиз, алыста жакында жүргөн жердештерибиз тынч болуңуздар, аман болуңуздар.